Саламатсыздарбы, ардактуу агай эжейлер. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз сиздер менен 2-класстын 4-чейрегиндеги 1-сабакты өтөбүз. Ал эми бүгүнкү силердин мугалимиңер мен Перизат Абдывахаповна. Балдар, бардыгыңар экранга жакыныраак отургула. Китепти, сөздүк иштөө, көнүгүү иштөө дептерлерин ачкыла. Китептен 64-бетти таап ачкыла. Эми балдар, сөздүк дептерге жаңы сөздөрдү жазабыз. Алгач жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталагыла. Кыям, кыям, варенье, бакча, бакча, огород. Жыты сонун буркурап. Жыты сонун буркурап. Запах ароматный повсюду стоит. Жар башынан салаалап. Жар башынан салаалап. Спелые ягоды на ветвях висят. Балдар көзүн күйдүргөн. Балдар көзүн күйдүргөн. Дразнят они детей своим видом. Бөрү карагат. Бөрү карагат. Барбарис. Эми балдар ушул жаңы сөздөрдү сөздүк иштөө дептериңерге жазгыла. Теперь, дети, вы можете написать эти слова в словарную тетрадь. Эми китептен 65-бетти таап ачкыла. 3-чү көнүгүү. Клеткалардан жер жемиштердин 6 аталышын таап жазгыла. Найдите в клетках название 6 ягод. Мисалы, бул жакта табылган көрүңөр, карагат деп турат. Силер дагы ушинтип табышыңар керек. Калган 2-чи, 3-чү, 4-чү жана 5-чи, 6-чы сөздөрдү. Дептериңерди ачкыла жана тапкан сөздөрдү жазгыла. Напишите в тетради слова, которые вы нашли. 1 апрель, шаршемби, жер жемиштер, ягоды. Напишите те слова, которые вы нашли. 4-чү көнүгүү. Диалогту окугула. Чыпалак бала. Акылай, сага кандай кыям жагат? Акылай. Мага Кулпунайдын кыямы жагат. Балдар, мына ушул үлгү боюнча силер Кулпунайдын деген сөздүн ордуна бүлдүркөндүн, Кулпунайдын, карагаттын, Данкурайдын, чиенин же болбосо алчанын деген сөздөрдү пайдалансаңар болот. Мисалы, акылай, сага кандай кыям жагат? Мага бүлдүркөндүн кыямы жагат. Эми балдар, келгилечи ушул сөздөрдү, ушул ырды окуйлу. Бүлдүркөн ыры. Жыты сонун буркурап. Ай бүлдүркөн, бүлдүркөн. Жар башынан салаалап, балдар көзүн күйдүргөн. Колдорубуз көк боек, тергенибиз бүлдүркөн. Суу боюнда салаалап, кыздар көзүн күйгүзгөн. Ай бүлдүркөн, бүлдүркөн. Бүлдүркөндүн ширесин бөбөгүмө ичирем. Күчтүү болуп чоңойот досторунун ичинен. Колдорубуз көк боек, тергенибиз бүлдүркөн. Суу боюнда салаалап, кыздар көзүн күйгүзгөн. Ай бүлдүркөн, бүлдүркөн. Келгиле анда ырды чогуу угабыз. Бардыгыбыз ырды азыр ачабыз, Эми ошол ырды келгиле чогуу силер менен угабыз.
Мына ушундай сонун ырды уктук. Эми келгиле ошол ырды кантип биз ырдай алат экенибизди Аяна бизге көрсөтүп берсин. Аяна бизге ырдап берет. Ал эми биз силер менен Аянага кошулуп ырдайбыз балдар. Макулбу? Азаматсың Аяна, эң жакшы ырдап бердиң бизге. Эми балдар силер өзүңөр ушул ырды ырдап көргүлө. Балдар, силер бүгүн аябай азамат болдуңар. Мен силер менен сыймыктанамын. Үй иши ушу 65-беттеги 6-көнүгүүнү обону менен же болбосо мындай көркөм айтып бересиңер. Ону менен ырдап бересиңер, же болбосо көркөм айтып бересиңер. Саламатта калгыла.